Aleykümselam. Türkiyanın prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızstan'a mamleketlik saparı baştaldı. Algaç Atabeyit memorialдык komplексine geldi. Bu жерде аны Министрлер Кабинетinin төрағасы Акылбек Жапаров коштоп жүрдü. Эрдоган 1916 жылдагы каргашалуу окуяларда каза болгондордун элесине тургузулган мемориалга гүл чамбар койду. Урматтуу президент Эрдоган мырзага Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасына болгон тышкы карызыбызды кечүү боюнча кабыл алган чечим үчүн терең ыраазычылык билдире кетейин. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, бүгүнкү күндө Түркия Республикасынын бедели эң маанилүү аймактык жана глобалдык маселелердин чечилишинде таасири өсүүдө. Бул өлкө жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан салмактуу тышкы саясаттын натыйжасы. Бұл жерде урматтуу президент Режеп Тайып Эрдогандын жеке аракети, анын көрөгөчтүгү жана эл аралык иштердеги чебердиги чоң роль ойнойт. Ушул мамлекеттик сапар эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын жаңы этабын ачкан кыргыз-түрк мамилелеринин тарыхындагы маанилүү окуя болду десем жаңылышпаймын. Сиз экөөбүз өз ара сооданын көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүү зарылдыгын макулдашып жатабыз. Бул максатка жетүү үчүн өлкөлөрдүн ортосундагы соода жолжоболорун жөнөкөйлөтүүнүн маанилүүлүгүнө өзгөчө Кыргызстанга жеңилдиктерди берүү боюнча маселелерге көңүлүңүздү бургум келет. Атап айтканда, биз Түркиянын жалпы преференциялар системасын изилдеп чыгып, анда Кыргызстандын негизги экспорттук кээ бир товарлары боюнча кандайдыр бир жеңилдиктер жоктугун аныктадык. Ушуга байланыштуу Кыргызстандан экспорттоого багытталган товарларга жеңилдетилген бажы тарифтерин киргизип берүүңүздөрдү суранамын. Урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырза, кымбаттуу бир тууганым, эки элдин биримдигин жана түбөлүк достугун баса белгилеп, Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосундагы стратегиялык кызматташтык мамилелерин чыңдоого олуттуу салым кошконуңуз үчүн Кыргыз Республикасынын эң жогорку мамлекеттик сыйлыктарынын бири биринчи даражадагы Манас орденин бүткүл кыргыз элинин атынан сизге тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Бул сизге бекем ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат, ал эми мамлекеттик ишиңизде жаңы ийгиликтерди каалаймын. Анда эмесе сизге сыйлык тапшыруу үчүн чакырууга уруксат этесиз. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы. Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө, ошондой эле эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы достукту бекемдөөгө кошкон олуттуу салым үчүн Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйлансын. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Кыргыз Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kararnamesi. Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmeye, ayrıca iki ülke halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmeye yönelik değerli katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1. derece Manas nişanı ile ödüllendirilecektir. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Nurkojovich Japarov.